Ошол балабыз агрессия көрсөтүп атса, биз ага ачууланып, нервдене бергендин ордуна бала бул эмне болуп калат, тажаттың мени, сен оңолбос болдуң го, этеден бери эле бакырасың, кыйкырасың, эмне болуп атасың, сен кандай жаман бала болуп калгансың, сени эмне кылып тарбиялап койгонмун, же болбосо эмне каалап атасың деп балдарды урушканыбыз менен, наалыганыбыз менен эч пайда жок. Эч өзгөрбөйт дагы. Кайтадан бул балага мотивация эмес, кайтадан баланын мындайча айтканда мени апам жаш көрбөйт экен деген сыяктуу шарттуу сүйүү условиясын мындайча айтканда шарттуу сүйүү коюп алган болобуз. Сен жакшы болсоң гана жаш көрөм деген мамилени жарата алган болобуз. Ошо демек балабыз агрессиясын чектен ашып жатабы, ашыкча көрсөтүп жатабы, анын себептерин чоң адам катары, ата эне катары изилдегенге аракет кылышыбыз керек. Кандай кылып, мисалы үчүн, эмне эле болуп атат балам сага? Эмне себептен сен ачууланып атасың? Эмне болду эле? Мага айтып койчу деп сурап көрөбүз. Эгерде кичинекей балдар болгон болсо да, мисалычы, балким балабыз шарын жарылып калды, үйлөгөн шары жарылып калды. Анан ал шарына аябагында ичи атышты, эми эле алып ойноп атса жарылып калды. Бирок ичи атышты дагы анан кайра унутуп калды. Ошол кайра сизге шар алып бер деп айта албай атышы мүмкүн. Болсо мен жакшы көрүп калган шар бат эле жарылып калды деп ошого капа болуп атышы мүмкүн дагы. Бирок аны унутуп калып, анткени бала сезимдерин жакшы билбейт да. Башка бир туугандары менен чатак салып атышы мүмкүн, же сизге келип истерика кылып сиз менен сизге кынжыктап атышы мүмкүн, кынжыктап ыйлактап атышы мүмкүн. Демек ушу кичинекей бала менен эмне болду эле, сен эмнеге капа болуп атасың деп ар бир нерсесин айтып бериш керек да. Мисалы үчүнчү, чайыңды ичип койгонго капа болуп атасыңбы, же болбосо байкең ушконго капа болуп атасыңбы, же досуң кетип калганда капа болуп атасыңбы деп жардам берет экенбиз да, сезимдерин так тапкангачы. Жанагы шарың жарылып калгангабы, же куклаңдын чачы таралбай калгангабы деген сыяктуу суроолорду беребиз. Өспүрүм балдарга дагы буга чейин сезимдерин так ажырата албаса, эмне болду эле, досуң менен сырттан досуң менен мамиле кыла албай калдыңбы, же болбосо атаң менен мамиле кыла албай калдыңбы, өзүң каалагандай кийим ала албай атасыңбы деген сыяктуу балдардын дагы, чоң балдардын дагы сезимдерин так буга чейин так ажырата билбесе, эми да болсо жол көрсөтүп тапканга жардам беребиз. Ошентип баланын агрессиясынын себептерин изилдегенге аракет кылышыбыз керек. Башкача айтканда, бала балким энергиясы ташып аны туура эмес колдонуп аткандыр, же болбосо өспүрүм курактын, же болбосо 3 жаш 7 жаштын кризисинде тургандыр, же болбосо бала кандайдыр бир дене мүчөсү ооруп аткандыр, ага маани бербей тиши ооруп аткан болсо, башы ооруп аткан болсо, эч нерсе жакпай агрессия көрсөтүп аткандыр, же болбосо дагы кандайдыр бир стресс абалы бардыр, өзүнүн бир каалоосу аткарылбай аткандыр, бир муктаждык аткарылбай аткандыр. Ошол агрессиясынын себептерин бала менен сүйлөшүү аркылуу аныктаганга аракет кылышыңыз зарыл экен. Андан кийин дагы бир нерсе, балдардын агрессиясы күчөп кетпеш үчүн, алдын алыш үчүн дагы милдеттерди, талаптарды туура кое билиш керек экен. Башкача айтканда, балаңыздын колунан келбей турган иштерди берүү. Мисалы үчүн 15 жаштагы кызыбыз бар дейли. 15 жаштагы кызга эртеден кечке кичинекей баласын каратып коюп, мисалы үчүн кичинекей баланы каратып коюп, өзүбүздүн иштерибизди кыла бере турган болсок, же болбосо 10 жаштагы баланы эртеден кечке бир мал каратып кое турган болсок да, мисалы. Бет. Наракка туруп тур. Чечип койдуң го менин немемди. Мындай кылбагын да. Менин топчумду балам чечип койду. Так, кутай бер. Кечиресиздер. Мисалы үчүн 10 жаштагы баланы, мисалы үчүн эртеден кечке мал каратып кое турган болсок, балага эс алуу бербей кое турган болсок, балдарда бул ашыкча колунан келбеген милдет болгондуктан бул нерсе балада агрессия пайда кылат да. Башкача айтканда, ашыкча талап коюу бул балага карата зулумдук экендигин дагы эске алышыбыз керек. Демек, ашыкча талап коюшка мажбур болуп кала турган болсок, анда сөзсүз түрдө мактаганды, мактоону унутпашыбыз зарыл экен.
Агрессиянын себептери себептеринин дагы бири балдарды кичине мезгилинде бул үй бүлөдө агрессияны бала көбүнчө үй бүлөдөн да үйрөнөт, ата энесинен, өзүнүн чоңдордон үйрөнөт, чоң ата чоң энелерден үйрөнөт. Андан кийинкиси мисалы үчүн көчөдө балабызды кичинекей балабызды ээрчитип жүрсөк, болбосо балабыз ыйлап келе турган болсок, мен урду деп ыйлап келе турган болсо, ыйлап келсе, сен дагы урбадыңбы? Эмне карап турасың? Деген мамилебиз бул балада агрессияга агрессия менен жооп бериш керек экен. Урганга урган менен жооп бериш керек экен. Бакырганга бакырган менен, кыйкырган менен жооп бериш керек экен деген түшүнүк пайда болуп калат экен. Бул эмоционалдык интеллекти жоктугун билдирет. Демек, сен урду, сен дагы ур дегенибиз бул туура эмес. Азыркы немеге мисалы үчүн сол скилстин немелерине деп коет, жөндөмдөрүнө башкача айтканда биз балдарды эмоционалдык интеллектке тарбиялаш үчүн жумшак балдарга мүмкүн болушунча конфликтти мушташуу менен эмес, урушуу менен эмес, сөз менен, сүйлөшүү менен чечкенге үйрөтүшүбүз зарыл экен. Андан сырткары бала мектептен келгенде, айрыкча садиктен келгенде, кичинекей бала болсо дагы бала бакчадан келгенде, мектептен келгенде бала ошол чөйрөдө ар кандай окуя болушу мүмкүн да. Мугалимдин кээ бир сөздөрү жакпашы мүмкүн, мугалимдер катуу айтып коюшу мүмкүн, достору шылдыңдап коюшу мүмкүн. Эч кырса сырттагы чөйрөдөн бала ар кандай мамилени көрүп калат, бирок бала өзүн ушунчалык эмоцияларын ичине жутуп, мындай напряжение деп коет го, чыңалган абалда келет да үйгөчү. Чыңалган абалда келгенде биз дагы ага бул чечин, кийимдериңди котор, дагы тез мына иштерди кыл, жолбосо эмне кабагың салып тырышып, жолбосо дагы кандайдыр бир милдеттерди жүктөп, жолбосо дагы кандайдыр бир иштерди бере турган болсо, бала жарылып кетиши мүмкүн да. Башкача айтканда, ал бала мектептен классташтарына же мугалимине, бала бакчада кандайдыр бир топ талаш маанай жок келди, бирок эмоциясын карманып келсе, анан үйгө келгенде дагы кандайдыр бир биз өзүбүздүн эмоциябызды баладан чыгара турган болгонубузда, бала да бизге кыкырып, кайша сүйлөп жооп бериши мүмкүн. Анан биз өзүбүздүн мамилебизди билбей, жолбосо өзүбүздүн ошол буйрук иретиндеги мындайча айтканда орой мамилебизди эске албай, эмне мага кайша сүйлөп атасың деп балага кайра агрессия менен жооп берип калган учурларыбыз көп кездешет. Тескерисинче, мүмкүн болушунча бала мектептен, детсадтан келгенде 10 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин тынчтык бергенге, келдиңби деп жакшынакай маанайда жакшы жылуу сөз менен тосуп алып туруп, бала өзүнүн бөлмөсүнө кирип кийимдерин которуп чечингенге чейин биз тынчтык берип койгонубуз жакшы болот экен. Анткени бала ошол 10 мүнөт болобу, 30 мүнөт боло өткөн, мектептеги боло өткөн окуяларды бир сыйра мээсинен өткөрүп, анализдеп, өкүнө турган окуяларга өкүнүп, кайгыра турган окуяларга кайгырып бүтүп алганда, бир сыйра өзүн иреткен ойлорун иретке келтирип алганга, үй бала үчүн ушунчалык комфорт, мындай тынчтык, бейкуттуктун жери болгондуктан, ал өзүнүн бейкуттуу, тынч, жакшынакай өзүнүн куту үйүндө өзүн мындай иретке келтирип алгы чакта ага тынчтык бергенибиз жакшы экен, апалар. Андан кийин биз көбүнчө балдардын агрессиясына агрессия менен жооп беребиз да. Эмне үчүн? Анткени апа өзү дагы чарчаган, апанын дагы эмоциялары чыңалган, апанын дагы иштери көп, апа жетишпей атат, иштери башынан ашып ташып атат, жолбосо өзүнүн кыжалатчылыгы бар, өзүнүн көйгөйлөрү бар, өзүнүн карыздары бар, жолбосо өзүнүн кайын журту бар. Чыкса өзүбүз дагы чыңалган абалда турабыз, бала да бизге кыйкырса, андан бешбеттер биз балага кыйкырык менен жооп берип алабыз да. Демек, бул ушундай кыйкырыкка кыйкырык менен жооп берүүнүн ордуна биз өзүбүзгө эс алганга уруксат беришибиз керек экен. Көбүнчө бул психологияда балдар агрессияны подсознательно деп коет, жокбосо өзүбүз байкабаган абалда биздин ички абалыбызды балдар туюп турат экен дагы. Башкача айтканда, өзүнүн терс журум-турумдарын көрсөтөт. Анан биз ошо балага кыйкырып, ачууланып, ички топтолуп калган негативдүү эмоцияларыбызды чыгарып алганга мүмкүнчүлүк берет экен.
бул апам баардыгы подсознательно өтөт экен, апасына карата баланын жардамы да болуп калышы мүмкүн экен да. Мындай апамды ошол чыңалган абалынан бошото алайын, апам мени урушуп жеңилдеп алсын, апам менен урушуп өзүнүн мындай тынчтандырып алсын деген сыяктуу баардыгы ушундай мамиледе болуп калышы мүмкүн экен да. Андыктан биз андай нерсеге жеткирбестен баардыгын өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп, эмоция кимге ачуулансак ошого эмоциябызды табигый түрдө сөз менен чек арабызды тепсетпей чечкенге үйрөнүп, сүйлөшкөнгө үйрөнүп, мамиле кылганга үйрөнүп, чек арабызды коргоп, күйөөбүз менен күйөөбүзчө сүйлөшө алып, кайненебизге кайненебизче сүйлөшө алганыбызда бизде ашыкча негативдүү эмоциялар топтолбосо, балдарыбыз ортодо жертва болуп калбайт да. Ушундай. Демек биз агрессияга агрессия менен жооп берип кыйкыруунун ордуна эс алайлык. Бүгүнкү ишибиз бүтпөсө бүтпөсүн. Иш эч качан бүтпөйт экен. Тиричилик эч качан бүтпөйт экен. Андан көрө тынч бөлмөдө отуруп, чай ичип, жагымдуу китеп окуп, өзүбүздү эс алууга уруксат беришибиз керек экен. Мисалы үчүн апалар көп убакытка, узак убакытка негативдүү эмоцияларын топтоп жүрө бере турган болсо, мисалы, жүрө бере турган болсо, ошол чарчоолору түшүп кеткен болсо, бул апалар балдарга сүйүүнүн сысын да бере албай калат да. Мындайча айтканда үйдө кут кете баштайт. Демек, мисалы үчүн аталар топко, футболго кетип калышат, улакка кетип калышат, чайханалап кетип калышат. Эмне үчүн биз дагы апалар өзүбүзгө ошондой эс алууна уруксат бербейбиз? Аны күйөөбүз менен жакшынакай мамиле кылып, түшүндүрүп, сүйлөшүп, мүмкүн болушунча өзүбүз дагы сөзсүз түрдө путевкалап эс албасак дагы, жакын бир курбубуз менен 1-2 саат сүйлөшкөнгө же болбосо 1-2 саат тыптыч бөлмөдө уктап алганга, же болбосо салон красотага барып чачтарыбызды иретке келтирип алганга, жалгыз өзүбүз барып, мисалы үчүн базар айланып, дүкөн айланып, жакшы кийим сатып алсак албасак дагы кийимдерди көрүп келгенге шопинг кылып алганга уруксат берип, өзүбүзгө эмне жакса, же болбосо жалгыз отуруп бир өзүбүзгө жаккан таттуу тамактан жеп алганга уруксат беришибиз зарыл экен. Бул нерсе сөзсүз түрдө бир эле апанын эс алуусу апага эле эмес, балдарга дагы, күйөөнүн өзүнө дагы, үй бүлөнүн баардык мындайча айтканда атмосферасы дейбизби, үй бүлөдөгү уюттуулукту, жагымдуулукту, куттуулукту апанын маанайы кармап турат да. Демек, апа эс алып туруш керек, апа өзүн караш керек, апа өзүн сыйлаш керек, апа өзүн сүйүш керек, апа өзү менен өзү иштеш керек экен да. Апанын өзүнүн жеке хоббиси болбосо, өзүнүн бир кызыккан иши болбосо, өзүнүн кызыккан, өзү ырахаттанган нерсе менен алектенбесе, бир гана күйөөсүнүн жумуштарына жардам берип, балдарынан эле жардам берип эле, мындайча айтканда апанын жашоосу жок, балдары жана күйөөсү үчүн өзүн арнап жаткан болсо, бул апаларда дагы дайыма агрессия чыңалган абалда болот. Андыктан медитация жасап дегенде ар кандай түшүнүшүңүздөр мүмкүн. Жөн гана ойлорду тыптыч отуруп, иреттеп, ибадаттарды кылып, гүлдөрдү карап, ден соолукка карап, спорт менен машыгып, китеп окуп, же болбосо кандайдыр бир тигүүчүлүк, сайыучулук иштер менен алектенгенибизде биздин нервтерибизди тынчтанууга жардам берет экен. Жагын өзүнчө сактап коеюнчу, кыска болсо деле.